Атайын бир чоң маалымат айтайын деп керектүү. Өзүңөр билгендей, 2017 жылы Кыргызстанда бир чоң тарыхый окуя болду. Борбордук Азиянын деңгээлинде Кыргызстан биринчи, анан жалгыз өлкө болду толук санарип форматка телекөрсөтүүлөрдү өткөрүү боюнча. Аналык Кыргызстан боюнча толук өчүрүлдү. Кыргызстанда мындай жакшы баа бербегенине балким ошол эң чоң жетишчилик болду. Мына башка өлкөлөр кайра бизге келип атышат, бизди чакырып атат. Мына мен Африкага да учуп баратам. Аябай суранып атышат. Ушул биз мындай оңой өттү деп ойго албасын. Бул көп жумуш өттү 2013 жылдан бери. Кыйын көп жумуш өттү. Ошон үчүн кыргызстандыктар биз билебиз, жакшыга бат эле көнүп калабыз. Бирок башка өлкөлөргө караганда бир чоң көйгөйлүү маселени Кыргызстан чечип алды. Ошол жагынан баарыңарга ыраазычылык айтайын. Анткени баарыңар кыдырып ушул бизге чоң жардам бердиңер, түшүндүрүү жумуштар жагынан. Чоң рахмат. Эми мына Баткен облусу өзүңөр билесиңер. 2008 жылы пилоттук регион болуп киргенсиңер. Ошого байланыштуу Баткен областында 2 формат пайда болуп иштеп атат. Т формат, анан Т2 деген. Мамлекеттик комиссия бар. Ошо телекөрсөтүүлөрдү санарип форматка өткөрүү боюнча ошол комиссиянын биринчи вице-премьер-министр жетектейт. 23 ноябрда Толкунбек Абдыкулов ошо биринчи вице-премьер болуп турган кезде атайын ошо чечим чыгарылды. 1 апрелге Баткен областында Т формат телекөрсөтүүлөр өчүрүлөт. Мына бүгүн 13 февраль болуп атат. Убакыт аз калды. Ошон үчүн учуп келдик силерге жардам сурап. Азыр мына Т деген форматта башында 9 телеканал көрсөтүп аткан, азыр 7 канал көрсөтөт. 15 февральдан кийин 28 февральга чейин дагы 2 канал алынат. Аерден кайсы каналдар алынат? Азыр мына өзүңөр билесиңер, баластан өчтү да, Т форматта. Ага чейин музыка өчкөн. Мына азыр биз атайын график түздүк. Ар бир 15 күндө 2 каналдан аерден өчүрүлүп турат. 15 февральдан 28 февральга чейин маданият, тарых, тил өчүрүлөт. 1 марттан 15 мартка чейин спорт. 15 марттан 31 мартка чейин Алато 24, анан КТРК деген каналдар өчүрүлөт. Ошол себепке байланыштуу азыр мына суранабыз дагы бир жолу атайын тапшырма келген Шадиев Аскар Алимбаевичтен баягы эле схема менен ар бир айыл өкмөттө өзүңөр билесиңер кожолук канча бар, ошолордун арасынан түшүндүрүп Т формат өчкөн күнү биз баарыңарга дагы бир жолу пайдаланып чоң рахмат айтайын дедик. Мына биринчи маалымат алдык. Биринчи маалымат алган маалымат боюнча 5 февральда келиптир бул маалымат. Лейлек районунда 29.968 үй бүлө көрүп атат деп маалымат берди. 56 үй бүлө эле жана Т формат көрүп атат деп. Кадамжай району маалымат түштү. 16.279 кожолук көрүп атат. Т2 деген. Т2 деген эсиңерге салып коеюн. Бул деген жанагы социалдык пакет телеканалдардын тизмеси. Ошол Т2де бүгүн 15 канал бар. 15 канал. Негизи Баткенде 38 канал көрүп атасыңар. 3 пакет вещания бар. Вообще Кыргызстанда мына санарипке өткөндөн кийин бизде мына спутник аркылуу көрсө болот. Биз деген мына жер үстүндөгү эфирное наземное телевидение деп коет. Ошону көрүп атабыз баарыбыз.
Анан шаарда жана кабельный телевидение көрүп атат. Анан интернет келген күнү интернет телевидение пайда болот. Кээ бирлерде жана мобильный интернет аркылуу көрүп атасыңар телеканалдарды. Бирок мына ноябрда дагы бир жолу исследованиялар өттү. Эл аралык уюмдардын акчасына каржыланган. Ошол жерде маалымат түштү. Дагы эле айылда кыргызстандыктар мурункудай эле телевизор көрүп атат. Анткени тиги шаарда бир модага болду, тиги телевизорду эч ким көрбөй калды, баары интернетке өтүп кетти, баары көрбөй калды деп. Ошол маалымат жалган. Анткени 87% кыргызстандыктар бүгүн деле телевизор көрүп атырбыз. Ошон үчүн мына линейный телевидение жагынан мына биз суранабыз. Мына Баткен районунан жеттим. Баткен районунун 23.810 үй бүлө каралып тур. Ошол 24.500 үй бүлөнүн арасынан уже баары негизи өтүп аттыр. Толук жанагы Т2 форматка. Бирок тапшырма түшкөндөн кийин суранам, биринчи күнү ушундай маалымат берип тургула, биринчи күн сайын ким кандай көрүп атат. Биз акырындан жанагы азайтабыз. Т формат, эски форматты көрүп аткандардын санын азайтабыз. Эл өзү менен өзү эле тиги эки форматка өтүп кетсин деген максатта. Андан тышкары мына бу жерде Баткен телевидениянын жетекчиси отурат. А жерден да бир азыр ойлонобуз. Локальный информационный компания деп коебуз. Ушул Баткен областында эле бир какой-то түшүндүрүү жумуштарды жүргүзөбүз. Бирок биз мына тиги өткөн тажрыйбага таянсак, түздөн түз силер жумушчу мондай түшүндүрмө жумуштарды жүргүзгөнгө эч ким жетпейт экен. Мына Кыргызстан азыр жаңы эле Тажикстан кайра кайрылып атат бизге. Мына 3 мартта учуп баратам мен. Айырда чоң тегерек стол болот. Депутат бүт өкмөттүн катышуусу менен. Түшүндүрмө жумуштар ушулар эң негизги жардам берди да ушу Кыргызстанды толук санарип форматка өткөрүү боюнча. Жакшы экономия акчалар келди. Мына уже төлөнбөй калды аналог форматка. Ошон үчүн дагы бир жерде пайдаланып айтып кетчү нерсе, Достук деген айыл бар экен Баткен районунда. Ошо жерден дагы эле санарип жанагы биз алып келген мамлекет жана РПО РМТР алып келген санариптешкен автоматический телевизионный ретранслятор кое албай атабыз. Анткени имарат жок, электричество жок. Ошону байкап койсоңор, суранам өкүлчүлүккө ошону эске алыңыз, анткени биринчи вице-премьердин тапшырмасы бар. Акыркы дагы айтчу нерсе, мына бүгүн Кыргызстанда бүт жерлерде, мына эми район деңгээлинде 15 канал түштүк райондордо, 13 канал, 14 канал түндүк райондордо көрүп атат. Анткени бизде ынтымак канал жок, ынтымакты силер көрүп атасыңар. Андан тышкары мына менчик телеканалдарда өзүлөр дагы мурун 9 эле станцияда бар болчу, азыр мына 23 районго чылабыз деп уже орнотуп башташты. Уже менчик каналдарда көрүп баштайсыңар. Коммерческий пакет деп коет, аны да көрүп атасыңар. Ошондо мына областтын деңгээлинде, мисалы Бишкекте 52 канал көрсөк, биз бу жерде мисалы Ош областында 44 канал көрүп атат, силер 38, Жалал-Абад 44, Таласта 37, ушундай 30 дегелейинде көрүп атасыңар. А райондо 15-13 канал көрүлүп атат. Ошон үчүн баарыңарга чоң рахмат, ушундай көңүл буруп, баягы эле түшүндүргөн жумуштар, дагы айылдар бар, алыскы айылдар. Алар кече да көргөн жок, бүгүн да көрбөгөн айылдар. Бул жанагы 100дөн аз үй бүлөлөр бар айылдарга алар спутник аркылуу көрсө болот. Спутникте өзүңөр билесиңер, алдында түшүндүрмө жумуштарды жүргүзгөнбүз. Баарыңарга чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Рахмат.